Сестра, это нет хорошо, это сестра. Эки күн мурун интернет желелерине пакистандык студенттердин кыргыз балдардан токмок жеген видеосу талкууга түшүп, соц тармактагы колдонуучулардын үрөйүн учурду. Окуянын чын бышыгы кандай болгонун ооздорунан угуу максатында биз каармандарды кепке тарттык. Эки күн мурун ооруканада ыктыярчы болуп иштеген достор менен биргеликте жаратылышка эс алууга барганбыз. 3 жума мурун жаңылык порталдарынын бири байланышып, ушундай кыйын учурда өлкөгө жардам берүү каалоосу барбы деп сурангандан биз макул болдук. Ал эми баштапкы окуяга келсек, биз өзүбүздүн компания менен олтурган жерден 150-200 метрде 7 адамдан турган үй бүлө эс алып жатышкан. Кандайдыр бир убакыттан кийин тигилердин компаниясынан 2 адам келип, биздин досубуздун колун кармап кайрыды. Биздин досубуз өзүнүн салмагын сактай албай жыгылып түштү. Көрсө тигил бизге келип кыр көрсөтүп жаткан жигит мушкер экен. Биз досторубуз менен ал жигитке барып эмне үчүн ушундай ишке барып жатканын сурадык. Ал өзүн кыргыз экенин, каалаган нерсесин жасай аларын айтты. Ал биздин досубузду сабап жатканда экөөнү ажыраттык, анан кетип калышкан. Бир нече убакыттан соң ал 5-6 бала менен келип, мурдагы колун кайрыган досубуз менен өзүнчө сүйлөшүүнү каалап жатканын айтты. Биз буга макул болбой койдук. Күч менен биздин досубузду сабай баштады. Мен аралаша баштаганда мурунга коюп жиберди эле, сынып калды. Ушул учурда башка балдар бизге кол салышты. Буга чейин чет өлкөлүктө көрөлүк жигиттер бизге жаныбардай мамиле кылышты. Славян түспөлдүү жигит бул учурда келип биздин окуяны басууга аракеттенди. Биздин достор өзүлөрүн абдан жакшы сезип жатышат. Көпчүлүгүбүз жаракат алдык. Бири көз айнегин сындырып, сол көзүнө жаракат алып, экинчиси башын сындырган. Жибек жолу Алматы көчөсүнүн кесилишиндеги полициялык бөлүмгө кайрылдык. Биз эл аралык медициналык мектепте билим алабыз. Бул окуяны уккан жетекчилигибиз бизге байланышып, кандай гана суроо болбосун жардам берүүгө даяр экенин айтты. Биз ага мындай колдоосу үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анаркүл аттуу бирөө биз менен байланышып, университеттин өкүлү экендигин жана кол салгандар тарап менен сүйлөшкөндөн кийин жардамын сунуш кылып, акчаны алып, арызды кайтарып алууну сунуш кылды. Анткени алар бизди өздөрү каалагандай сабап, коркутуп үркүтүп алабыз деп коркутушкан. Биз аны жекече тааныбайбыз жана университетте көргөн жокпуз. Кийинчерээк бизге түшүндүрүп бергендей, ал бул иштин кеңири жайылышын каалаган жок жана университеттин беделин түшүрбөө үчүн арызды кайтарып берүүнү өтүндү. Ооба, биз элчилик менен байланыштык жана алар бизге жардам берүүгө жана бул маселени тез арада чечүүгө даяр. Келечекте чет элдиктерди жана карапайым адамдарды сабап кетүү сыяктуу окуялардын токтошун каалайбыз. Биз акыйкаттык өкүм сүрүшүн каалайбыз жана бул иш аракеттери үчүн бул адамдар жооп берүүсүн да каалайт элек. Бизге акчанын кереги жок. Болгону бизге кол салгандар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартуусун талап кылабыз. Биздин ата-энелерибиз бул тууралуу таптакыр эч нерсе билишпейт. Мындай жаңылык менен аларды капа кылып алуудан коркобуз. Алар бизди жакшы жашоо, мыкты келечек үмүт кылып бизди жиберишкен. Бул биз үчүн абдан маанилүү, анткени биздин окуя таптакыр жабылып калбашы керек. 3 гана адам кармалыптыр. Негизи бизди катуу сабагандардын саны 5 болчу. Биз ушундай чоң кызматтагы адамдардын кийлигүүчүсүнүн аркасында биздин пайдабызга чечип берет деп үмүт кылабыз. Биз бул жөнүндө ачык айтууну каалайбыз жана эртең биздин сөзүбүз үчүн сабап кетишинен да коркпойбуз. Кыргызстанда 2016 жылдан бери жүрөбүз. Көчөдө сейилдегенде, коомдук транспорттарда, базарларда мындай учурлар абдан көп болот. Биздин арызды милициялар таптакыр карашпайт. Милициянын колунда арызыбыз 1-2 ай жатат дагы жыйынтыгы жок калат. Мен ыктыярчы катары дарыгерлерге 4 күн жардам бердим. 2 күн изоляцияда болдум. Менин жумушум дарыгерлердин айтканын гана аткаруум болду. Ыктыярчылар оорулуулар менен түз байланышта болушкан жок. Болгону оорулууларды дарыгерге жеткирип гана коюп жаттык.